наше и солнце милей. Та, что зовется мамой моей. Мамочка милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Мамочка милая, мама моя, как хорошо, что ты есть у меня. Ата-эне балдар үчүн эң зарыл болгон мээрим булагы, үйдүн куту, ошондой эле татыктуу тарбия берип, турмуш жолун таап кеткенге жол көрсөтүрчү адама. Баланы тарбиялоо дал ушул 3 жашка чейин, жыйылым тил менен айтканда алгачкы 1000 күндүктөн башталат. Андан соң баланын фундаментинин калыптанышына, эмоционалдык, интеллектуалдык пайда алуунун түптөлүшүнө, ошондой эле башталгыч өнүгүүсү үчүн бала бакчага баруусу зарыл. Ал эми бүгүн бала бакчадагы бал ширин бөбөктөр апаларына маңдай жаркыткан маанай тартыбашты. Тарбия өзү негизи бала бакчадан башталат. Демекчи, биз ошо балдарды азыртадан тарбиялап, ошо ата-энелерди сыйлоого, улууну урматтоого, кишини ызаттоого үйрөтүү менен алдыбызга койгон максаттарыбызды аткарып жатабыз. Биздин балдар кичине концерттен көрдүңүздөр, ушу концерт менен, ушу берилген кичинекей концерт менен өзү жыйынтыктайт да, кандай тарбия көрүп жатат бала, кандай үйрөнүп жатканын, ушу садиктен кандай заттарды кантип тарбия берүүнү үйрөнүп жатканын биз көрсөтө алабыз. Бакем менен таалайым, узун өмүр каалаймын, бак тилеп бишкаргачан аксутун деймин, актасам. Баласын 9 ай курсакта көтөрүп, жарык дүйнөгө алып келип, мээрим чачып пөпөлөгөн апалардын урматына өткөрүлүп жаткан саамалык тестерлердин таланттарына күбө кылып, ар кандай кылыктары менен энелердин жүрөгүн элжиретсе, тарбиячылар ар бир баланын тилин таба билүү менен салтанатты дагы да шаңдуу кылып, болгон даярдыктарын мыкты деңгээлде көрсөтүп жатышты. Жаз майрамында ушул жашыл чөптөр чыгат деп жашыл кийиндик, анан гүлдөрүнтүп жаңы гүлдөр чыгып баштайт, күн жылуу, жеңил кийинебиз деп баш кийимдерибизди алып, мындай гүлдөр менен жасанып, жакшынакай болуп, ушинтип балдарды кызыктырганга аракет кылабыз. Балдарды ошондой эле мекенин сүйүүгө тарбиялайбыз, улууларды сыйлаганга, кичүүнү узаттаганга тарбиялайбыз. Келечекте жакшы адамдардан болуп чоңоюшун каалайбыз. Алаңга толтуган адам болуп туган, адайым күтүгөн, асыл менин апам, апамдан апа. Күттүм тенеден апа, мазаматсызда календарды карата. Карап турган адамга жылмаюу тартуулаган бөбөктөрдүн ар бири өз жолун таап, келечекте мекен үчүн кызмат кылып, көрүнүктүү, пайдалуу инсан болуусуна тилектешпиз. Ал эми балдары акыл эстүү чыгып, алар жөнүндө башкалардан жакшы сөз угуу, ал ата-эненин дөөлөттүү карылыкта жашап жатканынан кабар берет. Андыктан турмуштагы ордуңду тапканга жардам берген ата-эненин ишеничин актоого милдеттүүбүз.